Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз атмосфералык басымды өлчөө торучелинин тажрыйбасы. Мисалы үчүн жерди курчап турган аба катмары атмосфера деп аталат. Мынакей бул жерде жерди көрүп турасыңар. Демек ушуну курчап турган аба атмосфера деп аталат экен. Аба катмары ар кандай газдардын молекулаларынан турат. Молекулалар башаламан кыймылда болуп, жерди курчап турган аба катмарын түзөт. Жердин бетинде аба катмары өтө, бул жердин бетине жакын жерде аба катмары өтө тыгыз жайланышкан. Абанын тыгыздыгы улам бийиктеген сайын, мисалы үчүн бул жерде 750 мм деп турат. Кичине өйдөрөөк 654 мм деп турат. Демек улам жердин бетинен улам жогорулаган сайын абанын тыгыздыгы азаят экен. Мисалы, жер бетинен мисалы үчүн ашпара бар. 5,5 километр бийик көтөрүлгөндө абанын тыгыздыгы 2 эсе азаят экен. Ал эми ашпара бар 11 километр болгондо, анда абанын тыгыздыгы 4 эсе азаят экен. Жер бетинен жүздөгөн, миңдеген километр бийиктикте абасыз мейкиндик башталат экен. Демек суюктуктун мамычасынын басымын эсептөө формуласы Р барабар кечирип койгула, П барабар Р Ж H формуласы. Демек бул формула менен абанын басымын өлчөй албайт экенбиз. Себеби биз улам абанын бийиктеген сайын H бийиктигин өлчөө мүмкүн эмес экен. Ошондуктан атмосферанын басымды өлчөөнүн жолун 17-кылымда италиялык окумуштуу Галилейдин окуучусу Торучели тарабынан аныкталган. Торучели эмне кылган? Ал төмөндөгүдөй тажрыйба жасаган. Мына бул жерде көрүп турасыңар балдар. Бобу түтүккө толтура, бир жагы учу туюк, бул ягы асты жагы туюк, үстү жагынан толтура сымап толтурган. Сымап толтуруп, колунун башы менен басып туруп, сымапты көңтөрүп, колунун учун кое берген. Кое бергенде, бул жерде көрүп турасыңар, 760 мм келгенде сымап токтоп калган. Демек бул өйдө жагы абасыз мейкиндик. Моундан бул жерге чейинки абасыз мейкиндик 760 мм келип токтоп калган. Анан муну Торучели төмөндөгүдөй түшүндүргөн. Эгерде сымаптын басымы менен абанын басымы, бул идиштин бетине атмосфералык басым, абада басым жасайт. Демек экөө барабар болгондо сымап токтоп калды. Эгерде абанын басымы жогору болсо, түтүк анда жогору көтөрүлмөк. А эгерде төмөн болсо, анда төмөн түшмөк. Демек, ушинтип абанын басымын өлчөөгө мүмкүн экендигин айткан. Демек, абанын басымы, нормалдуу атмосфералык басым 760 мм барабар экендигин биринчилерден болуп аныктаган. Анда абанын басымынын бирдиги үчүн 1 мм сымап мамычасын алган. Бул 1 мм сымап мамычасы ошол абанын басымын өлчөөнүн бирдиги. Мисалы үчүн биз бул жогорку формула менен эсептеп көрөлү. Бул формула менен демек П барабар Р Ж H 1 мм сымап мамычасы канча абанын басымына барабар экендигин аныктайбыз. Демек Р сымаптын тыгыздыгы 13.600 килограмм бөлүнгөн метр куб, жыбыз болсо 10
метр секундта квадрат, ал эми 1 миллиметрибиз 0,1 метр болот. Демек бул барабар 133,3 паскалга барабар экен. Демек 1 миллиметр сымап мамчасында 133,3 паскаль бар экен. Эгерде бизге аба ырайынын маалыматын бергенде 1013 гектопаскаль деп берсе, анда биз билебиз, бул П барабар 760 миллиметр сымап мамчасы экендигин билебиз. Демек, нормалдуу атмосфералык басым бул гектопаскаль, же болбосо паскаль менен айтканда П барабар 101.300 паскаль. Бул 760 миллиметр сымап мамчасы ушул 101.300 паскалга барабар. Демек, бул торичелинин сымабы бар түтүк сымап барометри деп аталат. Мынакей бул жерде көрүп турасыңар, бул аба ырайын өлчөөчү сымап барометри. Демек, бул сымап барометри, торичелинин сымап барометри аба ырайын өлчөө үчүн ар кандай жерлерге барыш керек, бирок колдонууга ыңгайсыз болгондуктан бул металл барометрин алган. Мынакей металл барометрин көрүп турасыңар. Мынакей бул жерде. Металл барометринин сырткы бөлүгүндө ошол сымап мамчасынын немелери жазылган. Канча миллиметр сымап мамчасы бар экен жазылган. Ал эми ички бөлүгүндө болсо ошол канчалык бийиктикте экени көрүнүп турат. Ички бөлүгүндөгү немесинде, мисалы үчүн бул жерде 760 миң метр деп турат. Демек, мынакей көрүп турасыңар. Демек, бул канчалык бийиктикте экендигин көрсөтүп турат. Бул барометр анероид деп аталат. Бул металл барометр анероид деп аталат. Мисалы үчүн эрежесин айтып көрөлү. 0 градус температурада бийиктиги 760 миллиметр сымап мамчасынын басымына барабар болгон атмосфералык басым нормалдуу атмосфералык басым деп аталат. Демек, бул нормалдуу атмосфералык басым экен. Эми жер бетинен 12 метр көтөрүлгөндө, мисалы үчүн H барабар 12 метр көтөрүлгөндө, анда 1 миллиметр сымап мамчасына төмөндөйт экен. Демек, улам жогорулаган сайын абанын тыгыздыгы төмөндөйт, абанын тыгыздыгы азаят, улам жогорулаган сайын. Демек, бул барометр анероидти бул бийиктикти да өлчөйт, бул курал бийиктикти да өлчөйт. Ошон үчүн аны авиацияда жана тоого чыгууда альпинисттер бул барометрди колдонот. Бул колдонууга ыңгайлуу. Демек, биз бүгүнкү темабызда торичелинин тажрыйбасы, башкача айтканда аба басымын кантип өлчөгөн, ушул жөнүндө түшүнүк алдык.